Садыр Жапаров 30 000 көрүүчү бата турган стадион курулат. Президент Садыр Жапаров 10 декабрда кыргыз футболунун 100 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чарага катышты. Иш-чаранын жүрүшүндө мамлекет башчысы Кыргызстандагы футболдун 100 жылдык өнүгүү мезгилин чагылдырган архивдик сүрөттөр камтылган фото көргөзмө менен таанышты. Президент Садыр Жапаров өз сөзүндө кыргызстандыктарды жана алдыңкы спортчуларды бул маанилүү дата менен куттуктады. Өлкө боюнча жаңы стадиондорду куруу аймактарда футбол оюндарын өнүктүрүүгө чоң түрткү бермек. Кудай буюрса, Бишкек шаарынан баштайбыз. Совет түштүк магистраль жанында курууну пландаштырып жатабыз. Ал жак 30 000ден кем эмес көрүүчү үчүн болот. Бирөөдөн жардам сурабайбыз. Өзүбүздүн бюджеттик акчага курабыз, деди. Мамлекет башчы өлкөдө спортту өнүктүрүү боюнча мамлекеттик программаны ишке ашыруу зарылдыгын баса белгилеп, футболду мектептен баштап университеттерге жайылтуу Кыргызстанды дени сак, улуту бар күчтүү мамлекетке айландырат деген оюн билдирди. Ал өлкөнүн спорт тармагындагы көйгөйлөрдү чечүүгө бардык күч аракетин жумшоого чакырды. Иш-чаранын жүрүшүндө Садыр Жапаровго Фрунзелик Алга клубунун ардагерлеринин кол тамгалары коюлган эстелик топ, ошондой эле кыргыз футболунун тарыхын архивдик сүрөттөр менен камтыган альбом тапшырылды. Булак элдик Чекит медиа. Жылдыз Жолдошова: Садыр Жапаров тарых кечирилгис 2 кара так калтырды. Парламенттик шайлоодо шайлоочуларыбыздын жүрөгүндө дагы бир кара такты калтырдыңыз. Мындай пикирин саясатчы Жылдыз Жолдошова өзүнүн Facebook баракчасына жазып чыкты. Өтө өкүнүчтүү, Садыр иним. Мен ошто бүтүндөй кыргызстандыктардын, ошондой эле жердештеримен калың элдин алдында президенттик тактыга сизди колдоп коюусун суранганымда эбегейсиз. Сизге болгон ишеним менен сүйлөгөн элем. Садыр Жапаров эч качан мурунку президенттердин катасын кайталабайт деп, президент болуп официалдуу кызматыңыздын 1 жылдык мөөнөтү бүтө электе Садыр Нуркожоевич элиңиздин жүрөгүнө кечирилгис, өчүрүлгүс, керек болсо тарыхта чийип таштай албаган 2 кара такты калтырдыңыз. Биринчиси Баткен окуясы аркылуу элиңиздин жүрөгүндө түбөлүккө кандуу кара так орун алды. Экинчиси 28 ноябрь 2021 жылы өткөн парламенттик шайлоодо шайлоочуларыбыздын жүрөгүндө дагы бир кара такты калтырдыңыз. Колуңардан келгениңерди кылгыла. Биз каалаган гана партиялар жогорку кеңешке келет деп текеберчиликтин туу чокусун көрсөтүп, нагло добуштарды каалагандай бурмалап, кандай кактанбагыла добуштар бурмаланды. Ишенич, үмүт жарым-жартылай сынды. Өтө өкүнүчтүү, тилекке каршы биринчи кандуу кара такты оңдой да, калыбына да кайра келтире албайсыз. Бирок экинчи кара такты дагы да кеч эмес, оңдосоңуз болот. Ал үчүн Садыр иним саясий эркти көрсөтүп, кайра шайлоону өткөрүңүз. Ошондо гана элибиздин ишенимин, үмүтүн кайра жандандыруу менен мамлекеттин аброюн сактап, өзүңүздүн жүзүңүздө жарык болот. Ошондой эле өлкөбүздө саясий стабилдүүлүк толук кандуу орноп, алдыга жылууга жол ачылат. Чын дилим менен, ак ниет оюм менен, жүрөгүмөн чыккан сөздөрдү Садыр иним дагы бир ирет сизге жолдодум. Бул менин эжелик парзым. Ал эми чечимди сиз гана кабыл аласыз. Бирок айтып коеюн, өтө ойлонуп чечим кабыл алыңыз. Анткени сиздин чечимиңизге жараша Кыргызстандын жаңы барактары ачылат. Ал кандай барактар болот? Кеп ошондо. Сизди урматтап Жылдызкан Жолдошова эжеңиз деп жыйынтыктаган ал. Булак Назар Ньюс, Чекит КИЖ. Акылбек Жапаров өлкөнүн ар бир президенти кумтөрдөн үлүшүн алган. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 10 декабрда Кыргызстандагы чет өлкөлүк дипломаттар, өнөктөштөр менен жолукту. Өкмөттүн басма сөз кызматы анын сүйлөгөн сөзүн текстин жарыялады. Анда Жапаров кумтөр маселесине кеңири токтолгон жана аны өлкөнүн жүрөгүндөгү айыкпас дарт, жоголгон мүмкүнчүлүктөр, уурдалган байлык деп сыпаттаган. Кыргызстандын дээрлик ар бир президенти өз кызматында туруп, кумтөрдөгү талап тоноодон үлүшүн алып келген деп айтсам, мен жаңылышпайм да. Ошол эле учурда чоң ачылыш да жасаган болбойм. Муну көрүп билип турган өлкөнүн башка чиновниктери жана мамлекеттик кызматкерлери эмне гана кылган эмес. Ар ким жогоруда эмне болуп жатканын көрүп, колу жеткен жердин баарын ала башташкан. Башкача айтканда, элде жакшы сөз бар. Балык башынан сасый баштаган. Кыргызстанды кул
кылуучу келишимдер жана алардын бузулушу эл аралык коомчулуктун мамилесине көз каранды кылышы бизди колу бутубуздан байлап турган деп айткан Жапаров. Кыргыз тарап быйыл май айынан бери Кумтөргө сырттан башкаруу киргизип, иш жүзүндө көзөмөлдөп жатат. Өткөн айдын аягында Акылбек Жапаров Центера Голд компаниясы Кумтөргө байланыштуу жаңы жылга чейин сүйлөшүүлөрдүн жаңы айлампасын өткөрүүнү сунуштап жатканын билдирген. Ал Кумтөр маселеси толугу менен чечилгенин, Центера Голд Кумтөргө толук ээлик кылбай калганын тастыктаганын кошумчалаган. Анын алдында Центера Голд Кумтөр үчүн күрөштө генге байланыштуу Кыргызстандын өкмөтүн жоопкерчиликке тартуу боюнча бардык мыйзамдуу аракеттерди улантаарын жарыялаган. Булак Азаттык, Чекиторг. Карамат Орозова Тажикстан менен чектеш Баткен менен Лейлек райондору өтө кооптуу абалда. Шайлоо шайлоосу менен алыскы Баткен Лейлек райондору коңшу Тажикстан менен чектеш эмеспи? Биз чегарага жакын райондорду унутуп калбашыбыз керек. Ошондуктан улам кыргыз-тажик чегарасы кооптуу эмеспи? Эки тараптан келишпестиктер байкалууда. Алдын ала кандай чараларды көрсөк болот? Кыргыз-тажик чегарасы бүгүнкү күндө абдан кооптуу. Себеби эки мамлекеттин аталган чектеш жерлери али күнчө такталып бүтө элек. Бул жерде ар бир мамлекеттин кызыкчылыгы бар. Ортодогу буга чейинки келишимдердин чийкилигинен ушундай жагдайга туш келип отурабыз. Ошондуктан бул келишимдерди кайрадан карап чыгуу керек. Чегарада жайгашкан биздин элдер аябай кооптуу абалда жашап жатышат. Ата-бабалар мурас кылып таштап кеткен жерлерди кайтарышып, кайдыгер болбой, таштап кетип калбай, кол салууларга колдорунан келишинче туруштук берүүдө. Адамдарга коопсуздукту камсыз кылуу үчүн бизде коопсуздук комитети же чегара кызматы дегендер бар. Андан сырткары чегарага жакын жайгашкан жерлерди бош калтырбай, муктаж үй бүлөлөргө бөлүштүрүп берген оң. Чегараны бекемдегенден кийин гана эки мамлекеттин ортосундагы чыр-чатак токтойт. Дагы бир нерсени айтып коюшубуз керек. Чегараны тактоо, аныктоо, пикир келишпестикке бир гана мамлекет башчы чекит кое алат. Булак Назар Ньюс, Чекиторг. Путин Орусияга барып иштейм дегендерге кеңеш айтты. Орусиянын президенти Владимир Путин мигранттар Орусияга тилди жана мыйзамдарды билип туруп келүүсү керек экенин, бул маселени КМШ өлкөлөрү менен бирге иштеп чыгуу керектигин белгиледи. Мындай билдирүүнү ал Жарандык коомду өнүктүрүү жана адам укуктарын коргоо кеңешинин жыйынында билдирди. Президент бул маселени социалдык экономикалык чөйрөдөгү эң маанилүү маселелердин бири деп атады. Сиз айттыңыз, бизге канча чет элдик жумушчу күч керектиги боюнча эч кандай эсеп жок. Бул таптакыр туура эмес. Жалпысынан алганда мындай эсептөөлөр өзгөчө курулуш үчүн жүргүзүлөт. Мага вице-премьер-министр Хуснуллин Марат Шакирзиянович курулуш комплексинин экономиканын курулуш секторунун чет элдик жумушчу күчүнүн муктаждыгы жөнүндө бир нече жолу билдирди, деди Россиянын лидери. Ошол эле учурда президент мигранттардын адаптацияланышынын маанилүүлүгүн белгилеп, бул жаатта тынчсыздануусун билдиргендер менен толук макул экенин белгиледи. Бизге иштөөнү каалаган адамдар өз жерде, өз мекенинде бул жака келүүгө даярдана башташы зарыл. Тилди, биздин мыйзамдарды үйрөнүшүнө, өз укуктарын билүүсүн. Биздин коомдук уюмдар жана мамлекеттик органдар Россия Федерациясынын мыйзамдарын жана эрежелерин, биздин каада салттарды сактоону билүүсү керек деп белгиледи Путин. Анын айтымында Орусия шериктештигине кирген өлкөлөрдөгү кесиптештери менен бул тууралуу майда чүйдөсүнө чейин сүйлөшүп жатат. Тактап айтканда, жакында Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев жардам көрсөтүүгө даяр экенин билдирди. Мындай иш биздин башка өнөктөштөрүбүз менен жакшырып баратат. Тажикстан менен, Кыргызстан жана Казакстан менен. Демек, бул биздин көз карашыбызда. Бирок бул жерде баары бүттү дегенди билдирбейт. Тескерисинче бул башталышы гана, деди Путин. Булак Назар Ньюс, Чекиторг. Үйүндө дагы кол скотч толгон эки аял болгон. Москвада тажикстандык зордукчудан качкан кыз терезеден секирди. Москва шаарында тажик жаранынан качкан кыз өзүн куткаруу үчүн терезеден секирди. Бул тууралуу орус басылмалары жазышты. Маалыматка ылайык, 28 жаштагы тажикстандык Талипжон Аминов 20 жаштагы кызды үйүн акчага жыйнатам деген шылтоо менен үйүнө азгырып келген. Андан соң аны сабап зордуктаган. Кыз андан качууга аракет кылып, 4-кабаттын терезесинен секирип кеткен.
Кылмышкер сыртка чыгып, жабырлануучунун мойнуна бир нече жолу бычак сайган. Окуяга күбө болгондор дароо полиция жана тез жардам кызматын чакырышкан. Жабырлануучу оор абалда медициналык мекемеге жаткырылган. Кылмыш болгон учурда кол салган адамдын батиринде дагы 22 жана 37 жаштагы эки аял болгондугу кабарланды. Алардын колдору скотч менен байланган. Маалым болгондой, Аминов буга чейин укук коргоо органдары тарабынан кармалган. Ага карата зордуктоо жана адам өлтүрүүгө аракет кылуу фактылары боюнча кылмыш иши козголгон. Булак Супер Чекит KG.